Жетөгүз районуна караштуу Жалгыз Өрүк айылында бала бакча маселеси көп жылдан бери келаткан көйгөй. 300гө жакын кожолугу, 1700дөй тургуну бар бул айылда буга чейин өзүнчө бала бакча имараты болгон эмес. Союз маалында балдар чакан имаратта тарбияланып келген. Кийин Союз тарагандан кийин бала бакчанын иши токтоп, мекеме толугу менен жабылган. Ошо бойдон эле бала бакча жок болуп калган айылда. Анан азыр жаңы бала бакча буюрса Үскөл өнөктүрүү фонду тарабынан жаңы бала бакча Жалгыз Өрүк айылына салынып атат, 100 орундуу. Айылдын балдарынын баарын кошуна Кызыл Суу айылынан бала бакчасына элдер ташычу такси менен. Буюрса быйыл 2026 жылы бизде ачылып калса, ушул айыл элинин балдары ушул бала бакчада тарбияланып калышат, Кудайым буйрса. Айыл эли көп жыл күткөн курулуш 2024 жылы башталган. Имарат 100 орунга ылайыкталып, бардык заманбап шарттар менен камсыздалат. Долбоор ысык көлдө өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып, жалпы сметалык баасы 55 миллион 900 миң сомду түзөт. Азыркы заманбаптарга бүт жооп берет. Эмеректер ичинде эмне керектүү нерселер болсо бүт баары каралган, алып келип коюлат. Буюрса аяктап калдык. Азыр кышкы печкасына иштеп атат бүт паровой отоплениялар. Белгилей кетсек, райондогу бала бакчасы жок айылдардан Жалгыз Өрүк айылы жалгыз эмес, дагы 4 айыл бар. Алар Конкина, Чоң Жаргылчак, Жеңиш жана Липинка айылдары. 2025 жылы Жетөгүз району боюнча 5 бала бакча пайдаланууга берилип, мектепке чейинки билим берүү уюмуна болгон муктаждык 80%га жоюлса, быйыл 100%га жоюу мерчемделүүдө. Тийиштүү иш кагыздарын бүткөрүп атабыз. Жерлерин чечип бердик. Кудай буйрса, ушу 4 айылда ушул республикалык бюджеттин эсебинен киргизип бере турган болсок, ошондо бизде район боюнча толук бала бакчасы жок айыл калбайт. Ошондо толук камсыз болот. 2025 жылы ушул район боюнча бизде жалпысынан 8800гө жакын бала катталган. Ушу бала бакчага баруу боюнча ошонун бизде 5000ге жакыны бизде камсыз болду. Учурда Жалгыз Өрүк айылында жаңы бала бакчанын курулушу 80%га аяктады. Долбоор толук бүткөрүлсө, быйыл сентябрь айында балдар үчүн эшигин ачаары күтүлүүдө. Буга чейин тийиштүү шарттын жоктугунан мектепке чейинки курактагы балдар толук кандуу тарбия ала албай, ата-энелер үчүн да бир топ ыңгайсыздыктар жаралып келген. Жаңы курулуп жаткан бала бакча балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайык долбоорлонуп, жарык бөлмөлөр, коопсуз оюн аянтчалары жана бардык керектүү шарттар менен камсыздалмакчы. Дана Гулалеева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.